Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бул муундар аралык оюндун эң эле аксакалдары сиздерсиздер. Эмнелерди байкап атасыздар бул оюндарда? Эми оюн жакшы болуп атат. Уюштуруучу федерацияга рахмат. Муундарды биздики буга чейин областной болуп келсе, азыр республикалык деңгээлде муундар арасында оюн өтүп атат. Эми биздики билим кылат экен болбой эле. Уже 40ка жакындап калдык. Бир айдан кийин 40ка чыгабыз дегендей. Мурункудай жаш сезет экенбиз, бирок азыркы жаш балдарыбыз биз эме ылдамдыгы жагынан, күчтүүлүгү анан атты ойноткон жагынан бизден өзгөчөлөнүп турат да. Биз дагы тиги аталарыбыз айтат го, бөөр карыса да бир койлу калы бар деп биз да аракет кылдык колдон келишинче. Жакшы оюн болду. Самган травма жок, кырсык жок, жакшы оюн өткөзүп алдык. Баягы 85-жылкы муундун жетекчиси айтканда, биз баягы катышып берип бул оюндун көркүнө чыгарганга эле аракет кылбасак, биз деген аксакалбыз, биз жеңишти талашпайбыз деген дагы сөздөр болгон да. Бул оюнда баягы катышуубу сиздердин максат? Бизде катышуу боло турган болсо, ушул жерде биз ар бир областтан балдарыбыз ушул көрмандык кылган, ошолго ойноп көрөлү дегендер болду. Бул жактан дагы ошол биринчи ошол Көкбөрү эме 85-тердин жетекчиси болуп шайланган ушул Данияр Буктуганыбыз, классташыбыз, досубуз жетектегенден кийин анан ошол жерден эми ынтымагы менен аякта намыста турат деп, анан өзүнүн жакшы аткаттын минген бөлөк командаларда убагында ойноп жүргөн балдарыбыздан чогулттук. Ошол Мышыл лигада ойноп жүргөн балдарыбыз болчу убагында. Ошолор менен чогуу бөлөк ар бир областтан деген да эме болуп калды бизде. Область, ар бир областтан бирден кичкерээк болбой калды дегенде деп. Аттарыбызды колдон келишинче аракет кылдык. Эми мындан кийин уже биз дагы күчтөнүп бияка чыгабыз десек, уже бир айдан кийин 40ка чыгып калат экенбиз. 40 жашка оролуп шака күчтөнөбүз эми. 40 жаштын эң эле жаштары болуп сиздер баягы алгачкы орундуктарды алып жүрсөңүздөр керек буюрса. Буюрса, ниет кылабыз. Эрланыма дерс болуп берсинчи. Эрлан буюрса, жандуу болсо. Утабыз дейсиз. Негизи 85-жылкы муун ынтымагыңыздар жакшы экен. Ынтымагыңыздар арта берсин. Башка муундарга үлгү болуп жүрө бериңиздер. Бул турнирге аябай мыкты деңгээлде катышып, агалык милдетти кичүү муунга көрсөтүп берип атасыздар десем болот. Туура. Бул негизи ушу муундар арасы деген ынтымакты эң биринчи жаңылбасак ушул 85 биздин классташ досторубуз ошо арабызда эле. Ушу эме азыр Чүй областынын Амирсабы, Жаныбек деген ушундай бир туугандар бар, баары тең чогуу. Эң башы ушул Чүй жергесинен бир айыл өкмөттөн башталган, андан кийин районго жетип, райондон областка жетип, анын аркасынан инилерибиз, байкелерибиз, Кудай буюрса, муундар арасында оюндар, шернелер, футбол болоо жайында, кышында улак болоо жакшы. Эми ушу муундар арасы деген эмени ынтымакты негизи башы жаты 85-тер десек болот. Мактанбай эле коеюн туугандар деп эле. Жакшы экен, анда ийгиликтер болсун. Рахмат.